ката кылып же ал адам жакпай калды, ар кандай бир жайча кеттиң эс бир адам менен. Жахилияда ушул пайгамбар алейхиссалату вассалам каттуу кайтарган адамдардын бири. Ошол адамдын өзү менен сүйлөшпөстөн анын атасына тийишип же апасына тийишет. Мисалы, сен энең жыргаған адам эмес болчу, же сенин атаң мындай болчу деп, кыргызда мындайча айтканда ушуп кетсе сөгөт го, энесин сөгөт, оозунан ак ит кирип көк ит чыгат, Алла сактасын. Ата тегин сөгөт, апасын сөгөт, атасын сөгөт. Мына ушул кыпкызыл жахилия да. Сөзгө кепке келбейт, эмненин негизинде нааразы болуп атат. Андай дебейт, сразу энесине асылат. Энеси күнөөсү эмне? Ошо сенин энең жаман, анан сен ушундай адам болдуң дегендей кылып, сразу бирөөнүн мунун күнөөсүн энесине шыбап атат. Дагы бир жахилия кошулуп атат. Энесин шыбап, башка бирөөнүн күнөөсүн ага шыбап, эгер ал өлүп кеткен болсо, Алла сактасын, дагы өлгөн адамга сөз тийгизип, мындай бир 5-6 балени топтогон болот. Заматта бир адамды, Алла сактасын, бирөөнү сөккөндө. Бул ислам жаңы таркап жүргөн кезде дагы ушул сахабалар, билесиздер, мухажирлер болуп, Мадинага келген мухажирлер менен ансарлардын убагында. Ошол убакта дагы жаңы таркап жүргөндөн баягы жахилия толук сахабалар биле элек, бул туура эмес. Мына ошондой абал болуп турган кезде бир сахаба бир сахабаны сөгүп коет. Мындай экинчи сахабанын апасы кара болгон да, каралардан болгон. Каранын баласы деп койгон да, мындайча айтканда. Ачууланып кетип. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтарган. Абудар, сен анын энесин сөктүңбү дегенде. Энесин айыптадыңбы? Энесин кемчилик кылып сүйлөдүңбү деген. Сенде дагы деле жахилия сыпаты бар турбайбы деген. Субханалла, элестетиңиз, кандай каттуу кайтарган пайгамбар. Сенде мындайча айтканда караңгы доордогу кырк жоруктар бар турбайбы деп. Каттуу кайтарган. Ошондо бул сөздү укканда сахаба энесин сөгүп койгонду сахабаны барып туруп алдына жатканда башын топуракка жаткызып туруп, мени тебеле деген. Ошондой кечирим сурап. Анан азыркы күндө кээ бирлердин тили үйрөнүп калган, эки сөз сүйлөсө деле, бир кичинекей нерсе келише албаса деле угуп жүрөбүз, оозго да айтып, мисал да айта албайсың да. Кандай бир ыплас сөздөрдү сүйлөгөндөр бар. Акыркы убактарда Алла сактасын, мындай сакалчан намаз окуп, жумага деле келип жүргөндөрдү угуп, исламды үйрөнбөс адам намаз окуп деле жүрө берет, богоос болуп, оозунан не деген гана сөздөр чыгып. Жүрөктөгү абалынан кабар берет. Кебетеси мусулман болсо дагы деле жүрөгү, ички дүйнөсү караңгылык каптап, жахилиядан толук чыга элек экенинен кабар берет. Ошентип канча деген топтогон соопторун курутуп жогото берет. Көп адамдар ойлойт да, баягы сооп дегенде кылдым болду, сооп болду деген. Маселе ошо менен бүтсө гана жеңил болмок да, андай эмес. Маселе ошол сооп менен өлгөнчө ошол сообуңузду сактап, топтоп, кыйратпай, ойротпой, жоготпой, күйгүзбөй, акыретте таразага чейин жетелеп алып бара аласызбы деген маселе да. Себеби канча адамды ушактаган сайын, канча адамга жалган жала жапкан сайын, канча адамды сөгүп каккан сайын, ошончолук деңгээлде сооптордон ажырай бересиз, топтогон сооп. Сообуң түгөнүп кала турган болсо, ал адамдын күнөөсүн ала бересиң. Кыямат кайымга барганда сооп топтой эле айрым адамдар күнөөлөрдү топтоп барып калат. Ошон үчүн кээ бир адамдар кыямат кайымда келет деген пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистеринде. Мекке тарап, Сауд Арабияда Тихама деген тоо бар, чоң тоо. Мына ошондой тоолор менен соопторду келет дейт. Бирок аны Аллах таалам заматта күлгө айландырып жок кылат дейт. Эмнеге десе, алар жалгыз калганда туура эместерди кылган, бирөөнү сөккөн, бирөөнү мындай кылган, айыптаган, ошондой балеле иштерди жасаган, Алла сактасын. Дагы башка хадистерде келет, соо төгөнгөндө күнөөсүн алат. Муну сөккөн, муну тилдеген, мунуга зулум кылган, муну айыптаган, Алла сактасын. Ошон үчүн бул жөнөкөй маселе эмес. Ошончо мээнет кылып, кайра күлдөй кылып, сапырып жок кылып салуу.